Бөкөнбаев айылындагы мектептин окуучулары жана аларга билим берген мугалимдер катышкан жалпы ишембилик өттү. Алар Ысык көлдүн жээгин тазалоого чыгышты. Азыркы учурда көлдүн проблемасы, глобалдуу проблемасы бул көлдүн жок болушу, анан жана көлдүн тегерек чекесиндеги мусорлор болуп саналат. Ошондуктан биз ошолор тазалайлы деп, таза кармайлы деп, ошо проблемаларды чечүү үчүн иштерге чогулуп эмелерин өтүп атабыз да, сабактарды. Негизинен акция көл жээгин таштандылардан тазалоо, пластикалык калдыктардын көлөмүн кыскартуу, келген конокторду таза аймак менен тосуп алууга үндөгө багытталат. Бул ишембиликке жергиликтүү тургундар дагы өз ыктыярлары менен катышты. Жашыл мурас боюнча ушул көлдүн жээгине келип, жаш муундар менен ушундай баарлашып атабыз, аксакалдардын ортосунда диалог болуп атат. Анан ушул жакшы иштерди баштап атыптыр коомдук уюмдар болуп. Ушуну калтырып койбош керек. Көлүбүздү, карегибизди сакташыбыз керек да, көздүн карегинде сакташыбыз керек. Көлдүн тегереги таза болуш керек. Маданияттуу болуш керек. Жакшы эмелердин баары, шарттардын баарын көлдүн жээгине түзүшүбүз керек. Мына жайдын күнү сезон убактысында чет мамлекеттер келет. Ошо келгендерге деген бул биздин балдар деген үлгү болуш керек. Булар деген тазалап кетпесе деген чет мамлекетке урганы жок, алардан мусун таштап берет. Ошон үчүн деген бизди өзүбүз деген таза кармасак, ал четтен келгендер да таза кармайт. Тазалап коет. Ошол менин айтарым деген ушул негизи тазалык гана керек да көлгө. Негизинен көл жээгинде таштандылардын көбөйүшү байкалууда. Пластикалык жана башка калдыктар сууну булгап, айлана чөйрөгө зыян келтирет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн атайын жеке уюмдардын өкүлдөрү түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүү керектигин айтышууда. Демилгени колдогонубуздун себеби негизи жаратылышыбыз азыр кыйналып турат, баарыбыз көрүп атабыз. Суу азайып, кургакчылык болуп, анан дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү болуп, баарыбыз күнүмдүк жашообузда көрүп атабыз. Анан биз буга чейин жаратылыштан алып келсек, азыр жаратылышка берүү убактысы келип атат, баарыбыз түшүнүп атабыз. Эми таза жээк экологиялык акциялары аймакта жума сайын өткөрүлөт. Мындай демилгелер жээктерди тазалоо менен калк арасында экологиялык маданиятты калыптандырууга дагы өбөлгө болот. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан. Природа об этом не говорит, но я скажу за нее. Первое, что бы хотела сказать озеро: не бросайте мусор. Ни в коем случае не бросайте мусор. И здесь таких мусора миллиарды, тонны. Сейчас время стройки. И второе, чтобы она хотела бы сказать, это не оставляйте стройматериалы просто так. Если они вам уже не нужны, выбросите, пожалуйста, в место, где им дано быть.
Не разжигайте костер рядом с озером. Вон там озеро, а разжигают здесь, рядом с ней же. Еще пусть разжигают. Ну, вот это что? Это третье, что она сказала. И четвертое, самое важное, для нее бы, она бы сказала, даже плакала бы. Заберите, пожалуйста, что выпили. Что использовали, то здесь выбрасывать. Вот. На примере вот этой штукенции. И таких здесь миллиарды. И там поищите, и там поищите, и там поищите. Везде мусор, везде. Пожалуйста, забирайте с собой.